Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер сиз эмне дейсиз ток-шоусун көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда Айжамал Каразак кызы. Бүгүн биз келин кандай болуш керек деген тема тегерегинде сөз кылабыз. Көпчүлүк учурда эле ушу Кыргызда келин кайнене маселеси көп талкууга алынат. Мына ошол маселеде келинге көбүрөөк сын пикирлер айтылат. Мына ошол келин кандай болуш керек? Чын эле ажырашуулар келиндин айынан болобу? Мына ошол тема тегерегинде сөз кылабыз. Агай, сиздин оюңуз кандай? Сиз эмне дейсиз? Келиндин айынан ажырашууларга келип атабызбы? Азыр келиндер өздөрүн башка ролго кое алган. Кайнене, кайната мага тиешеси жок дегендей да. Кээ бирлер ойлойт, улар мени жакшы караса, жакшы кызмат кылам. Болбосо кылбайм. Анан силер буякта кафелерде силер жакшы эле кызмат кылып атпайсыңар элдерге, жөнөкөй башка элдерге десем, алар акча төлөп атпайбы да. Ошондой келиндер кызмат кылып келбегендер көп азыр. Ата эненин кереги жок дегендер бар. Биз өзүбүзчө жашайбыз. Ошондойлор көбөйдү. Атасынан энесинен бөлүп алып, анан ошо коляны эриштип кетип атат да. Ошондой келиндер болот да. А өзү келин деген ыйык милдети келиндин. Ата энеге кызмат кылыш. Кылганда жакшы кызмат кылыш, ушу ата энеге, өзүнүн кайната кайненесине. Бул келиндин милдети. Ал болбосо ал келин деле эмес да. Ал бир жөнөкөй эле бир үйдөгү бир конок, жана балаңдын аялы чужой эле бир киши болуп калат да. Мен өткөндө айттым, келин деген кайната кайненеге тиешелүү. Анын служанкасы болуш керек да. Мен оюмча, келин бул үйгө келин болуп келгенден кийин ал кайната кайненесин өз кызындай көрүш керек. Өз кызын кандай көрсө, ошондой берип, ошондой багытта өстүрүп, жана ошондой эле тарбия бериш керек да. Негизи эле кыз да эмне ал келин деп кул кылып кала албайсың да, туурабы? Аны бар эле сен мен кызымсың, болду. Үйгө кел. Үйдө эми биз өмүрүбүз бүткөнчө чогуу жашайбыз. Ушинтип өз кызындай эле көрүш керек да, мен оюмчачы. Бар эле сен баламдын келинисиң, сен чужой адамсың, сен башка үй бүлөдөн келгенсиң деп анткен болбойт да. Дагы ой барбы? Служанка деп атасыз силерди. Биякта деген ошону мындай караса, биякта деген кайнене, кайната, кайын журт булар басынтып салышат да, келиндердичи, мынакей келин болуп келди деп. Бирок биякта дагы кайын журт дагы аябай көп ролду ойнойт. Анткени деген кайын журт болгон үчүн, алар деген ошентип басынткан үчүн келин болсо деген күйөөсү менен чогуу жашай албайт. А күйөөсү болсо эки жакты тең, аялын дагы жакшы көрөт, жана өзүнүн ата энесин дагы жакшы көрөт, кыя албайт да. Анан ошон үчүн дагы алар деген ажырашып кетишет. Жана келин болсо бул деген биз неметкен эле караганда келин өзүнүн ата энесиндей көрүш керек, кайын журтунчу. Жана кайын журту дагы өзүнүн келин өзүнүн кызындай көрүш керек деп ойлойм. Мисалы биз жакшы көрөбүз да, кызыбыздай, бирок кызмат кылбайт да. Теплеп эле, мындай эптеп эле. Через них хочу. Мисалы мындай ата энесинин үйүндө 10го чейин уктап жүрүп берет да. Анан бияка келгенде уже башкача болушат да. Берде уже кызматчы болушат да, кызматчы. Мен айтам да, яна ресторанда, кафелерде 100 кишиге аябай көңүл буруп, мээримдүү болгондон кийин кызмат кылат да. Мына көрүп атабыз да. Толтура кыздар, 90% кафелерде кыздар. Официанткалар. Ошолор ушундай мээримдүү да. Кайнатадан да мындай көбүрөөк сыйлайт да клиенттерди. Анан кайнатага келгенде эле, мен апамыздын да өзүң чайыңды чөр дегендей болот да. Аны башынан өзүнүн ата энеси ошого тарбиялаш керек. Бул кайненесинен деле болбойт. Негизи өзүнүн кички кезинен кандай тарбия берсе, келин ошондой болот. Кандай тарбия бериш керек ошондо? Эми бизди кандай сыйласаң, өзүңдүн кайын журтуңду да ошондой сыйла деп башынан туура багытты көргөзүш керек. Апасын сыйлабаса, азыр кыздар мисалы азыр апасын деле сыйлабайт. Апасын тилин деле албайт. Апасын туура багытты көргөзүш керек. Үйүн жыйнабайт. Анан бияка келип алып туруп, дагы эле ошолдо. Анда ата энеси туура эмес тарбия берген да. Ата энеси кандай болсо, кызы да ошондой болот. Мен оюмча ошол кызы ата энесинен кетет, кызы кандай тарбияласа, ошол кайын журттардан ошондой мамиле кылыш керек да. Бирок кайын журттардан да каранын четинен кайын журттары ошол келинсиң деп басынтпаш керек.
сен келинсиң, сен тигинди кылыш керексиң, сен твое место эме кухняда болуш керек деп андай макул эмесмин да. Өзүң келин да өзү да киши, ал өзүнүн эмеси ою бар болот деп ойлойм. Анан кийин бирок ага карабаштан ал өзүнүн күйөөсүн сүйсө, сыйласа, ал кайын журттарына сыйлаш керек деп ойлойм. Сиздин оюңуз боюнча келиндин орду кайсыл жерде? Ашканада эмес деп айттыңыз, анда кайсыл жерде? Келиндин орду ошол кайын журттун үйүнө барса, ал эме болуп калат атпайбы? Өз үй бүлөсүнө кондок болуп калат. Ошол күйөөнүн үй бүлөсүнө ал өзүнүн член семья болуп калат да. Ойлойм, ошо эме келиндин орду бүт үй. Жок, равноправный член семьи болуп калабы? Ооба. Кантип равноправный? Мисалы мындай да, жаңы келген келин никакой права. Сен келдиң, иди кухня. Кухня сеники, уборка сеники. Биздин салт, кыргыздын салтында келиндики мына үй полный сенин. Салт тура эмес деп ойлойм. Анткени келин элестетсеңер, өз кызыңарды эле күйөөгө тийип туруп анан кийин бирөө кайда бир эме, күйөө балаңдын мамасы келип туруп эле, сен короче келдиң бияка, кухняга бар, жөнөт тигиндей мындай 5 марка чайып бер дегенде болбойт да. Анан биз мына башка бөлө жалдап күнчөй алып беребизби? Ал уже кайната жана келин эмне керек анда? Эмне алдык биз? Ал өзүчү кайын журтунан неметет да, уже көз каранды болуп калат да. Анткеничи кайын журту уже түшүнүш керек да, ошолор эгер бул келин менен чогуу жашайт өмүрү бүткөнчө, келин карайт ошолордучу. Андан кийин ойлонуш керек да, бул биз менен калат. Чогуу жашаганга аракет кылыш керек. Эгер бирдеке тура эмес кылса, аны көз жумуп коюп, же болбосо акырын айтып коюш керек деп. Коркуп жүрөбүз. Биз мындай да, биз биринчи келген күнү эле все биз көргөзөбүз, ботбай эмес да. Мына кухня сеники, кызым, мен мына өзүм эмем сабыт көрүп атам. Вазифамды. Мына кухня сеники, таптаза болсун, идиш аяк жалтырап турсун. Мына үйдүн баары сеники, сен төрүтөрөң. Үйдү таптаза кармайсың. Все, милдет, сенин милдетиң дейт. Мен мына бүгүндөн баштап отпускка чыктым. Все. Бисмиллах. Эми жаштар бир жакшы ойду айтып атышат. Ошол үй бүлөсүндө алган тарбияга карап кетет келин болуп барганда деди, эң туура. Үй бүлөдө ата-эне мыкты тарбия кылган болсо, апалар аябай сонун кылып даярдаган болсо, мектепте дагы кыздар совети деген бар, башка бар, мугалимдер сонун даярдаган болсо, ошол жерге барганда ал ошол үйүндөгү жасаган ишин улап кетет. Үйүндө эч кандай тарбия көрбөгөн кыз барганда жакшы келин чыкпай калат. Менин бир сөзүм бар, сортобой же бортобой болот да. Булар эң туура айтып атат. Анан эми ажеке дагы бир жакшы сөз айтты. Жанагы ата-энең менен жашабайм, тиги бу дегендер болот го, Ошол туура эмес пикир да. Мен ойлоймун, ошол атаң бар, апаң бар, рас болгон турбайбы? Карысы бардын ырысы бар. Дайыма ырыс кечиктүү болот ал үй бүлө. Акылман карыя агып жаткан дарыя, алардын мыкты кеп кеңешин укса болот. Балаңды карап турат. Балам, могу жол туура эмес, мындай кылчы деп кеп кеңешин айтат. Анан өздөрү эч турмушка даяр эмес болсо, карыяларды укпаса, анан неберелерин тарбиялайт, канчалаган балдар чоң ата момду үйрөткөн болчу, чоң эне мыткен болчу деп, алар сонун тарых болду азыр оозунда. Ошондуктан мен ойлойм, карыясы бар үйгө барыш керек кыздар. Ата-энеси барбы? Элхамдулиллах, кандай жакшы деш керек. Ата-энеси болгон жерге барбайм деген бул таптакыр тескери пикир. Мен андайды колдобойм. Ассалам алейкум, саламатсыздарбы? Мындай карап турсак, эфирде позицияңар бир гана келинди мындай каралап атасыңар да. Бул жерде эркектер күнөөлүү негизи. Эркек өзүнүн ордун билсе, аял деле өзүнүн ордун билип калат. Барып ата-энеңе кызмат кыл дейт турган эркек болсо, аял дагы аны кылат да. Бул жерде биз эркектер чоң бир күнөө кылып атабыз өзүбүзчү. Өзүбүздүн катабыздан ошол келин келип, туура эмес келин келет. Аллах деле Куранда деле айтып койгон да, тура таза аялдар таза эркектер үчүн, таза аялдар таза эркектер үчүн, таза эркектер таза аялдар үчүн деген. Эч качан улуңар жакшы болсо, жаман келин келип калбайт. Ушуну билиш керек адам. Анан улуңарды өзүңөр туура эмес тарбиялайсыңар да, анан келин жаман чыкты дейсиңер. Значит, балаңар дагы жаман. Муну моюнга алыш керек. Ар бир ата-эне ошого жооп берет. Анан силер келин деп эле келин деп туруп, келин ошол балаңардын даражасына жараша даражада келет. Муну силер түшүнүшүңөр керек. Анан келин жаман дей берсеңер, анда
Бул жерде адилеттүүлүк каякта? Ушундагычы. Ушу иниме жоборкодон саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ушу иним уже экинчи эфирде келип алыптыр, баягындай бүткүл эркектердин атынан сүйлөп коюп атат. Өткөндө мага келип билеки кайчы пикирлеш болуп, сен сага айтарым, сага кеңешим, как улуу катары бүт баарын эркектердин атынан сүйлөбөй иним. Мына ушул залда мына канча дагы эркектер отурабыз да. Анан үстүдөгү карындаштар дагы айтып атат, биз биринчи барганда бизди канышайдай тосуп алыш керек деп. Жок, мен муну экинчи жолу ирет кайталап кетем. Башка үй бүлөдөн башка үй бүлөгө барганда, сиздер жаңы үй бүлөгө барганда кайнене кайнатаңыздарга пакта коюңуздар. Ошол сиз тийген күйөөнү ошол эне менен ата төрөп сизге ошондой бир өмүрлүк жар кылганын ошолор себепкер. Анан кайнене жаман кээ биркелер эми үй бүлөсү болуп атпайбы? Байке, сиз позицияны бурбаңыз. Бир мүнөткө. Туура эмес кетип атат сиздин жолуңуз. Баягыда да туура эмес кетти, азыр эле туура эмес кетип атат. Сиз уксаңыз, сиз баарын атынан сүйлөп атасыз. Балдардын атынан сүйлөп айтам. Мен эркекмин. Эркек өзүм айтып атам. Мен күнөөлүүмүн. Эгер менин аялым жакшы чыкпаса, значит мен күнөөлүүмүн. Ошондой эркек ар биринин өзүнүн моюнуна алыш керек ушул. Кешедиңе жазып койгон сени мен мисалы айтып койгон рахмат. Сага суроодо мисалы сенин аялың мындай жанагы жигит кыз болуп жүргөндө жакшынакай болчу да. Меле сүйлөгөн сонун, о, конечно деп жүрдү да. Анан келгенден кийин кызмат кылбай атат да. Анан эмне кыласың? Кантип кызмат кылдырасың? Мен жаманмын деп отура бересиң деген. Мен жаман деп отурасың? Мен ага эркекмин. Негизи аялды жер ордуна койгонду билем да. Эгер кызмат кылбаса, демек ал өзүнүн ордун билет. Ата-энемди бийик койгондугум үчүн ал ордун билет. Эркек коет ордуна. Кантип кызмат кылдырасың? Мисалы айтат да, мен милдетим жок. Мен сага тийгем, мен ата-энеңе тийген эмесмин. Кылбайм. Эмне кыласың? Саламатсыздарбы? Сизге суроодам, мисалы сиз үйлөндүңүз беле? Жок, мен студентмин. Вот. Мисалы үчүн биз жаштык кезде, бойлук кезде ар кайсы нерсени айта беребиз да. Вот мен үйлөнсөм, эркекпин, мен кыламын депчи. Но жашоо турмуш өз башына келгенде, ал өзүнүн ыгына келип калат. Анын баары мисалы үчүн жана сиз айткандай эле өзүңүз эркектин милдетин аткарсаңыз, өзүңүздүн келинчегиңиз өзүнүн милдетин аткарса, жашоо болот. Но ошо мисалы үчүн өзүңүн келинчегиң өз милдетин аткарыш үчүн бул жерде сөзсүз түрдө ата-эненин дагы тарбиясы өтө чоң ролду ойнойт. Мисалы үчүн кыз тараптан. Ата-эненин ролу аябай чоң ролду ойнойт бул бала тараптан. Мисалы үчүн кайненеси, кайнатасы жана сиз айткандай эле өзүнүн кызындай көрүп, тарбия берсе, өзүнүн кызындай көрүп, мындай мамиле кылса, ошо келин эгерде үй тарабында мисалы үчүнчү жакшы тарбия алган болсо, жана айткандай эле өзүнүн үй бүлөгүндө көр, ошо кандай мындай ошондой эле үй бүлөгүндө кызмат кылгандай кыл дей турган болсо, ошонун баарын ошо келин аткара турган болсо, жашоо болот. Бул жердечи кечиресиз. Анан бул жерде ушул жерде сизге суроо да, сиз айтып атасыз, үй бүлөдө баарыбыз эле айтып атабыз, ал деген жакшы тарбия алган болсо, жакшы келин болуп барат да депчи. Ага жакшы бир пикирди айтып кетти. Азыр биз кантип үйлөнүп атабыз, бири-бирибиз менен кыз жигит болуп жүрүп, анан үйлөнүп атабыз. Кыз жигит болуп жүргөн кезде анын ата-энеси кандай тарбия бергенин кантип билсе болот? Кантип билсе болот? Сизден энесин көрүп кызын ал деген бизде. Энесин көрбөй туруп алгандар толтура. Кудага барганда таанышат. Сиз белеңиз кудагый депчи. Могу байке суроосуна жооп берип коеюн да, угуп турсаңыздар. Мен өзүмдүн сөзүмдү сүйлөп айтам. Мен теологмун. Баарыбыз мусулманбыз да, туурабы? Биз Куранга ишенебиз, пайгамбарга ишенебиз. Мен Курандан далил келтирип атам. Муну эч ким четке кага албайт. Башка мисал да келтире албайсыздар. Эгер менин сөзүм болсо, пожалуйста, чыгып кетсем болмок да. Ал бул Куранда Алланын сөзү. Жакшы таза аялдар таза эркектер үчүн, таза эркектер таза аялдар үчүн. Пожалуйста, эгер алгандан кийин жаман чыгып калса, значит сен деле жаман болгонсуң. Бул Курандан далил. Ошону айтып атпаймынбы? Кандай сенин плюс минусуң менен сенин пешелеңе жазып койгон. Анан келип алып эле бүт аял затына пакта кое бербеди. Эртеге санда эмес, бул адилеттүүлүк. Бирок мындай сен таза деген башка бул. Таза деген мисалы мындай да, уру эмес, зинакор эмес, алкаш эмес, башка да. Анан берде мүнөз болот. Берде муну кызмат жөнүндө кетип атат да. Мен айтам, келиндер келгенден кийин кын кайтпай кызмат кылыш керек. Туура. Всё. Негизи кечиресиздер, эгерде кын кайтпай кызмат кылыш керек. Всё, мына биз айтабыз, мына сенин территорияң таптаза болсун. Вот чики-чики болсун. Тамак өз убагында кыз. Всё, мисалы, мына кафеге барганда биз силерге кандай эме коет? Кафенин эмеси хозяин айтат да, вот, мындай жүрөсүңөр. Мындай форма менен жүрөсүңөр. Вот, чтобы клиент бирөөгө капа болбосун. Вот биз силерге ошондой кыласыңар. Келиндин эмеси, биз силер кандай үйдө тарбияладыңар, тарбияланбарыңар ишибиз жок.
Биздин үйгө келдиңерби, биздин кафеге? Биздин үй силердин кафеңер. Келдиңерби? Ошо биздин правила менен иштейсиңер. Азыр агай, биринчиден сиз келинди ошондо кызматчы катары алып атасыз да. Эгерде кызматчы катары алсаңыз, сиз келинге сиз акча төлөп беришиңиз керек. Ал эми келин бул кызматчы эмес. Келинди сиз эмне үчүн аласыз? Баламдын урпагын урласын деп аласыз. Балдарды, кыздарды татыктуу, үммөттүн, пайгамбарыбыздын үммөттүн көбөйтсүн деп аласыз. Ал эми келинди эгерде сиз кызматчы катары алсаңыз, анда кызматчы катары алыңыз. Балаңызга үйлөнтүүнүн кереги жок. Анда сиз акча төлөп бериңиз. Официантка алдыңызбы? Официанткага төлөңүз. Эгерде жок, мен келиним, балдарым көбөйсүн, неберелерим көбөйсүн десеңиз, анда сиз өзүңүзгө кандай мамиле талап кылып атасыз келинден, сиз дагы ошондой мамиле беришиңиз керек келинге. Ал дагы член семьи, то есть сиздин үй бүлөңүздүн бир мүчөсү катары келип атат да. Кызмат кылганга эмес, милдет эмес, Кызмат кылат, эгерде келин кызмат кылат, эгерде кааласа эмес, эгерде биринчиден тарбиясы туура келсе, жана экинчиден бул биз ата-энелерибиздин ыраазычылыгын алышыбыз керек. Эгерде жолдошу татыктуу мамиле кылса, ошол аялына сыйласа, урматтаса, ал дагы жолдошун сыйлайт. Мен жолдошумду сыйласам, мен жолдошумдун ата-энесин сыйлаймын. Ошол үчүн мен сыйлаганым бул ошо ысык чайын берүү, үйүн жыйноо дегенде бул менин үйүм. Мен ушул жерге келдим. Мен өзүм таза жерде жашагым келип атабы? Значит, мен ошол жерди жыйнаймын да. Азыр чындыкты айтыш керек, биз Жок, сен деле таза жерде жашагың келип атат, кайнене деле таза жерде жашагысы келип атат. Анан кайнене деле өзүнчө жыйнай берип, сен деле өзүң жыйнай бересиң. Кайненең жыйнабайсың, өзүңдүн жыйнап коесуң деп. Сенин үйүң болуп атпайбы? Сен өзүң тарелкаңды жууп коесуң, өзүң тарелкаңды. Менин үйүм, мен мисалы, мен ата-энем менен жашасам, мен ата-энем, апа сиз жууп коюңуз деп айтпаймын. Мисалычы, мен кичүү катары апамды урматтаймын, апамды, бир туугандарымды урматтаймын. Андан кийин мен алардын тарелкасын жууп койуудан мен эч нерсе болбоймун. Мен аларга сый урматымды көрсөтүп атам. Алар дагы мага сыйлап атат, менин кызым деп. Мени басмырлаган жок, сен кухняда отур кызым деп айткан жок. Ошол сыяктуу эле кайнене дагы апа да бул. Келинди бул кыз катары алып атат. Кайнене дагы апа, сыйлаш керек ошол кызды. Айтып коймой. Меники жана түшүнүңөр, мен идея мындай да, милдеттүү түрдө деп атам. Сер, биз кандайбыз, биздин балабыз кандай, биздин ишибиз жок. Сер келиңиңерби, все, как положено, тазалагыла, эметкиле, мен эми мындан ары усталды болбойм. Кызмат бул карындаштын эмесине айтып коюш керек. Не отдача? Карындаштын эмесин айтып коюн, эми могу айтып атпайбы, кызмат анда акы төлөңүз депчи. Кызмат келинден кандай, келин кайнене кайнатасына кандай мамиле кылса, ал өзүнүн келининен көрөт да. Ошон үчүн акы төлөңүз дегенге кошулбайм. Азыр кандай ата-энесине Куранда деле аят бар, астабыз биле, фама яамал мисқала зарратин хайра яра ва ма яамал мисқала зарратин шарра яра дейт. Ким чаңчалык жакшылык кылган болсо, аны сөзсүз көрөт, ким чаңчалык жамандык кылган болсо, аны да көрөт деп атат да. Анан сиз эми кызмат кылдырыш үчүн анда акы төлөсүн дейт да. Ал акысын алат сөзсүз. Салыштыруу түрдө айтып окшойт эжекебиз, Ассаламу алейкум. Сиз эми айтып аткан себебиңиз эме деп атпайсызбы? Акы төлөбөйт кайнене кайната депчи. Кайнене кайнатанын акысын сиз албетте алып атасыз. Аны сиз эми баласына тийдиңиз, өмүрлүк жары болдуңуз. Себеп сиз аны өмүрлүк жары болгонуңуз себептен ал сизге акыңыз болуп калат. Күйөөңүздүн ыраазычылыгын алсаңыз, бешикке киресиз деген сөз бар. Туурабы? Акы ошол күйөө болуп атпайбы? Азыр күйөө болот, акы ошо күйөө. Аял көп дүйнө жүзүндө, эркек мындай жетишсиз, дефицит болуп атат. Бир тийгенине ыраазы болуп ошол жерге кайне кайнатасың. Ушул сурооңузга туура эмес. Мисалы мындай да, азыр статистика боюнча аялдар көп деп атабыз, Эми карап туруңуз. Аялдар көп болгон эмес. Бул статистикада. Мен далилдеп берем. Аялдар көп, аялдар эсептелгенде бир 100 жашка чейинки аялды эсептейт да. 60-тан жогору аялдар көп. Тием деген жаштар аз. Эркектер көппүз, моюнга алыш керек. Статистика боюнча эсептейт. 60-ка чыккан аялды сиз албайсыз да. Куранды окудум. Бирок университеттин баары кыздар болуп атпайбы? Сен качып тийбей дейсиң. Университеттин баары кыздар, баары картайып кетти. Ошо да. Давай, сен маны башка көтөрбө. Келин боюнча устаз айткандай болуш керек. Келин болуу бул негизи кызмат да. Түздөн түз кызмат, кадымкыдай эле кызмат. Анан келин болуунун өзүнүн стажы бар, өзүнүн жана пенсияга чыга турган убагы бар. Жаш келин болуп келгенде биз деле баягы ыйлактап, кайненем мынтип атат, тигинтип атат деген сөздөрдү айтчубуз. Анан Кудайга шүгүр, мына 20 жылдык стажым менен айтайын. Өткөндө байкасам уже төрдө отуруп калыптырмын.
убагында эле кызматта жүрөсүң деген сөз эмес. ооба, өткөндө уже кайнэжемдин жанында отурам, карасам ылдый жакта келиндер кызмат кылып атат, мен төрдө отурам. Анан ошондо жакамды кармадым да, мынакей көрсө бул келиндик деген кызмат экен депчи. А убагында биз деген не то что тиги төр, даже төр мындай босогодон өйдөрөк көтөрө алчу эмеспиз. Идиш аягыбызды жуучубуз, ошого чайыбызды куйчубуз. Негизи келиндик бул кызмат. Мисалы үчүн мен төр күнүмө барсам, мен ишенсеңер мен кашык жылдырбайм. Даже мен кашык жылдырбайм, жеңем чай куят, жеңем төшөк салат, кайра төшөгүмдү жеңем жыйнайт, кайра эртеменкисин чайымды жеңем коюп берет да. Мен аяка мындай төр күнгө барам. Анан кайынсиңдиме да ошондой кылам. Мен кайынсиңдиме үйгө келсе, мен аябай кудагыйды тозуп алгандай бир ушундай жалгыз кайынсиңдим бар, анан эки кайнэжем бар. Мен ошолорду укмуш тозуп алам да. Болгон нерсемди коюп. Эч нерсеңиз кемип калган? Эч нерсем кемиген жок. Анан бирок ошол жылдар өткөндөн кийин сен ошол жеки отдача болот экен да, сый көрөт экенсиң, төрдө отурат экенсиң. Ошондуктан бул келиндик кызмат. Акча төлөбөйт. Бунун акчасы кийин, акчасы эмес, Алла Таалам акысын кийин берет. Анан азыр мен деген өзүм коомдук фонддун жетекчисимин, жалаң аял кыз келиндер менен иштейм. Өкүнүчтүү бир 70% ажырашкандар да. Анан алардын бардыгын эме сурай келем да, эмне болду десем, ошо бардыгы эле ошо эки түйшүккө чыдабай кеткендерден да. Мисалы үчүн 20 жылда мен жыргап эле отуруп эле анан 20 жыл жашап калды дейсиңерби? Ысыкка күйүп, суукта тоңуп ушул даражага жетип атабыз да. Ошондуктан чыдамкайлык керек. Кыздарга суроо, кыздар сиздерге агай айтып атат, милдеттүү түрдө жумуш, үй жумуштарын милдеттүү түрдө жасаш керек дейт. Милдеттүү түрдө. Сен жок, мен жасабайм деген. Милдеттүү түрдө еще жакшы, качественный. Сен жок, мен бүгүн башым ооруп атат эле деген маселе жок. Мисал келтирейин. Милдеттүү түрдө детасыздар, өздөрү да премьер эметтер, официант болуп жүрүш керек, анан кийин эме өзүнүн кафешканын, өзүнүн боссуна эме иштеп бериш керек деп айттыңар. Бирок эме деп ойлойм. Милдеттүү түрдө кылса, анда кайнене, кайната жактан дагы отдача болуш керек, мында поощрение болчу. Анан жөн эле мында урушуп берсе, сен муну кылдың, сен эмне мант жасадыңбы? Молодец дебей, тур, болжу деген, тура эмес да. Алып тур, мына мантың эме тамды болуп тур. Кыйынсың, ошентип милдеттүү түрдө ал дагы. Манты жакшы болбой калсачы? Болбой болсо мындай кичине. Мактай бересизби? Мактай бериш керек эле да. Ар бир ооба, мен сиз менен сизге кошулам. Ар бир адамда ката болот. Ал катаны деген исправлять этип койсо болот. Кайненеси айтып коет, кызым, мына муга эмкисинде жакшы болуптур бул мантың деле. Бирок ошого жакшылап туздан тигинден мындан кошуп койсоң, андан дагы таттуу болот, дамдуу болот десе, анан кызы, макул апа деп следующий раз ал өзү деген ошол желаниясы менен жасайт да, өзүм мейли жасап көрөйүнчү, жан дили менен жасайт. Бизде мына келин кайнене маселеси эмнеден жаралат? Кайнене өзүн айтат, акылынчы, сен мо туздуураак болуп калыптыр десе, келин айтат, анда өзүң жасап алчы дейт да. Кээдечи мына ошондо биз келиндер, мисалы, ошол кайнененин айткан кеп кеңешин туура кабыл ала албай атабызбы? Апалар кызын бергенде айтып атпайбы? Кудагый. Микрофон берип коелучу. Мен канчалык чоңойтуп, тарбияладым, өстүрдүм. Тиги, эми калганын сиз үйрөтүп алыңыз деп атпайбы? Туурабы? Үйрөтүп алыңыз дейт. Демек ошол мыкты кайненелер, кызым, куш келипсиң биздин үйгө, жаным деп туруп, анан бир жакшы кабыл алыш керек биринчи. Анан үйрөтүш керек. Мына биздин чарба. Могу жерде мындай бар, могу жерде ун бар, палан бар, тандыр бар, теги бар, бул бар деп туруп түшүндүрүп, анан начар болуп калса, кызым, мындайраак кылсаң жакшыраак болот да, дагы кайната түшсөк. Ой, жакшы үйрөтүп койсо түшүнөт да ошо кыздар деле. Мисалы үчүн, туурабы? Анан замат деле жек көрүп эле, өзү деле кандай болуп кайнене даражага жетти. Бар жокту билип калып эле кайнене болуп калдыбы? Мындай бир жакшы мамиле кылыш керек да, алтындарым. Үйрөтүш керек, айтыш керек, урушпаш керек. Кээ бирөөлөр аябай эле ошону бир кулдай көрүшөт, ал туура эмес. Ал күйөөсүнү сүйсө, анын ата энесине жакшы кызмат кылат. Ал билет, ошол жаңы турмушу, жаңы үйү, ал жерде өзү билип эле бардык нерсени аткарат. Бардыгынын сөзүндө сөзсүз чындык бар. Бул кызымда да бар, башка да бар. Өктөм эжеке, мындай болот да. Балабызды сүйөт. Анан балабызды алып кетем дейт. Вот мен кылбайм дейт. Мен кызмат кылбайм. Мен берде мен свободный кишимин деп атпайм. Мына берде айтып аткан сөз. Укугум бар. Берде айтып аткан сөз кааласам кылам, каалабасам кылбайм дегенге айтып атат. Начар тарбия көрүп келген кыз ошентиши мүмкүн. Начар ата эненин кызы ошентиши мүмкүн. Агай, сизге эме бар экен? Ой, каш пикин бар. Улууларга суроодо келиндер деген
биз кызмат макул деп коелу, кызматка биз макулбуз дейли. Анан кандай ойлойсуздар, эмне себептен келиндер кызмат кылышпайт? Мисалы кээ бир келиндерди жамандап жатасыздар. Алар эмне себептен кызмат кылбашы мүмкүн? Эмне себеп? Аны биз ошо сиздерге бербейли ошо суроону, эмне себептен келиндер кызмат кылып атат дейт? Милдеттүү түрдө деген кайсы жерде жазылып турат? Кандай? Жок, бул мурдакы салт деген, мурдакы салтты ошол дагы деле кармап келатасыңар да силерчи. Сиз деле өзүңүздүн кызыңызды башка бир үй бүлөгө барып милдеттүү түрдө жумуш кылышын каалайсызбы? Ооба. Аны мен барып мынтип конок болуп отурмак беле? Жок, милдеттүү түрдө кылсын дейсизби? Барда ошол жерден шабалендей кызмат кылабыз. Түнү күнү кызмат кылып, вот, ана ошол жерден жагын, ошол жерден сени элдин баары жакшы көрүп калсын. Ал сен келип алып, оңго чейин уктап, өзүң тарелкаңды жуубай отурсаң, ким жакшы көрөт сени? Милдеттүү түрдө деп эч жерде жазылган эмес. Мен бияктан мындай азыр кайсыл жерде жазылып турат милдеттүү түрдө кылыш керек деп. Сиздерге айтып кетерим. Любой кайната жаман болсун же жакшы болсун, келин болсо жакшы кулк мүнөз менен любой кайната жаман эмесин койуна кирип алса болот да. Мындайча айтам. Ооба, мен сиз менен кошулам. Анткени күйөөсүн сүйсө, ал күйөөсүн билет ошондочу. Күйөөсүн, например, ал мисалы болсо, үй бүлөдө кичүү бала болсо, ал билет бул кичүү бала экенин, үйдө калаарын билет. Ошон үчүн ал күйөөсүн сүйөр үчүн, ал сүйөт күйөөсүн, ошон үчүн аяка ошол үй бүлөгө барат. Баарын билип туруп, ал кирет ошол үйгөчү. Анан ошонун эмеси менен өтөт. Сен мына сүйдүңөр, анан келдиңер да? Келди. Анан биз айтабыз, эми как положено келин болуп иштейсиң. Всё. Как положено? Азыркы учурда эме болот атпайбы? Кичүүлө калып атпайбы? Ата эне жанагы кичүү келиндерге эмес, чоңдордо дагы калып аткандар бар. 5 кол тең эмес. Эң жакшы көргөн баласын алып. Ооба, эң жакшы көргөн баласын алып калгандар дагы бар. Бул себеп эмне себептен? Бул себепти анда деген түшүндүрүш керек. Күйөөсү деген аялына айтышы мүмкүн. Кел, экөөбүз чогуу үй бүлөбүз менен жашайлы, мынакей менин ата энем, булар мени өстүрүшкөн, чоңойтушкан. Сен каалайсыңбы, мынакей мени төрөп беришкен, сен мени сүйөсүң. Мен үчүн баарына даяр болсоң, кел анда чогуу жашайлы деп. Анда деген ал не согласна болсо, анда деген кете бер деш керек. Жага бул жаңы мыйзамды коюңуздар. Мындай болот да, бул кыздар турмушка чыкканга чейин айткыла деп атат да, сен мен ата энем менен жашайынбы, жашабайынбы? Турмушка чыкканга чейин такыр сүйлөшпөгүлө, эмне кыласыңар? Сүйлөшпөгүлө турмушка чейин. Жок, байке, бул жакта бул кыз айтып атат. Заранее деп атат, алдын ала бизге айткыла дейт, алдын ала. Кээ-бирки кайненелер бар, байкуш эми үй бүлө казанай кагышат, байкуш келини ажырашып кетсе, тиги кайненелер ыйлап келинин сагынат. Мен айтып кетейин. Келинин сагынып, кайра баласына ача чакыр келин десе, баласы принципке туруп кээ бир кайненелер бар, такыр келинин жаман көрөт. Жакшы болсо деле. Бул эми кыздан зависит этет, келинден. Ошого жаман жак кызы да жакшылап мамиле кыла бергиле кайнентаңарга. Жаңылбайсыздар. Сиз үйлөнгөнсүз? Менин келинчегим отурат биринчиден. Үйлөнүп атканга чейин бул чоң кыз айткандай мындай бир сүйлөшүүлөр болгон беле? Сен мага тиесиң, ата энем менен жашайсың же жашабайсың, мен үйүмдү кыласың, кылбайсың, карайсың, карабайсың деген сыяктуу. Жок, биякта деген мындай болот атпайбы? Башында деген эркек менен жигит менен таанышып атканда, ал айтат да, мынакей үй бүлөсүн тааныштырат, мен монча бир тууганмын, мен мончанчысы баламын, биздин үй бүлөбүз мондай, биздин үйүбүз, семьябыз ушундай деп айтып берет. Кыз дагы өзүнө. Ошондо эле же болбосо жакпаса, өзү ошо. Жок, кээ бир кыздар бар да. Бул кыздардын чоң жигит жооп берет. Жооп берет, жакшы болот. Кыз бала менен эркек бала 100 жыл сүйлөшпөсүн, бири-биринин сырын ачпайт. Той үйлөнмөйчү. Мен андай эсептейм. Сизге чоң кыз, сизге Сен жана жигитти таанышканда эле келип алып туруп, канчанчы баласысың? Последующий болот да. Жок, иштейсиздерби? Мурас бизге калабы же калбайбы? Жок, эмне үчүнчү мурунку менен ары ойночу деп. Эмне үчүн мурунку кыргыздар ала качып келгенде кыздар мынтип жашап кетчи. Анткени ата энелер бири-бирин таанышчы. 5 колду билишчи бири-биринчи ала качып келгенде. Сен мындай мен кызым сага келин болуп барат деп ушинтип заранее сүйлөшүп алчы, анан кийин ала качып кетчи. Билген үчүн ошондуктан мынтип бири-бирин билишкен үчүн жашап кетишкен да. Азыр мындай ала качып кетсең бири-бирин тааныбайсың же азыр сүйлөшүп 10 жыл сүйлөшүп деле тааныбай барганда чет мамлекетте мындай да биринчи жашаардан мурун билишет да, ажырашып кетиши мүмкүн деп билген үчүн алар 1 ай же жумалап жашашат чогуучу. Жашап андан кийин бири-бирин билет, мүнөзүн билип, үйүндө кандай кылышыбыз керекпи? Жок, мен бул ар ким кааласындай.
Аскы отурба, могул жакта ой пикир бар экен. Келин өзүнүн кайын журтуна кызмат кылганы милдеттүү деп. Бирок ошо милдеттүү деген сөз кайсыл жерде жазылган, закондо барбы же Куранда барбы же хадиспи, бир далил келтириңиздер да. Хадис менен далил. Ал далил келбейт. Жазылбаган мыйзам менен жашайбыз биз. Амди мондай түп-түз эле бир строчкадан чыкпайбызбы? Жазылбаган мыйзамда бар. Жазылбаган мыйзамда келин кызмат кылыш керек, кызмат кылыш керек. Эски салттар, бул эски менталитет. Азыр жаңы заман келди. Жаңы заман болгону менен жаңы ата-эне болбой калбайт да. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде жакшы талкуу болуп атат. Анан биз, мисалы үчүн кыргыздар салт катары, улут катары ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Анан азыр динде барбы, кайсы жерде жазылган ушул кызмат туурасында деп атат да. Динде жазылбаган дагы мыйзамдар бар да. Анын бири ошол каада салт. Биз ошол улууларга урмат кылуу бизде бар. Муну эч ким таң албайт. Ошол бардык ошол араб өлкөлөрүндө, мусулман өлкөлөрүндө да бул нерсе бар. Бирок ошол заманбап азыркы батыштын таасири бизге эмес, башкаларга да таасир этип атат. Муну эске алыш керек. Бирок баарыбыз билебиз, эрежелер бар, салттар бар. Биз улуулардыга сый урмат кылганбыз, ошо келиндер кызмат кылган, муну эч ким таң албайт. Бул кала бериш керек. Антпесе биз кызмат көрсөтсөк, биз дагы кызматты көрөбүз. Бул маанилүү. Суроо болуп атат ага. Хадисте аятта барбы деген. Хадисте аятта түз жок, бирок эреже салт дагы ошондон алынат. Мисалы үчүн бул урмат кылуу деген бар да, жалпы эреже бар. Биз улууларга урмат сыйды көрсөтүшүбүз керек деген бар. Бул имандан деп. Кызмат кылуу деген жалпы бар. Бул дагы ошол кайненеге болобу, кайнатага болобу, кимге болот, бул нерсе дагы бар. Ошондуктан муну жок, бул нерсе динде дагы кылбайм деген нерсе бул туура эмес пикир. Мен дедим, мисалы эмне? Динде барго парз. Динде парз. Мисалы менин балам мага жакшы кызмат кылышы парз. Эгерде келин кылбай атса, мен балама кетирдешим укугум бар. Мен айтпайм, мына мен келинди кетирденге шариатта укугум бар. Кайната. Мен мисалы келип карасам, келин кемпирди сыйлабай жатат. Бизди ноль внимания. Чаплап каласаң ич, каласаң ичпей деп. Мен аны айттым, балам, ушул кылган кызматыңар. Той, кетиранда. Дегенге мен укугум бар. Шариатта биздин укугум. Биз баланы неге угатабыз? Баланы 20 жыл неге угатабыз? 30 жыл неге угатабыз? Ошо бизге карыганда бизге кызмат кылсын атабыз. Мен карыганда мисалы өзүбүздүн окатыбызды бышыра албай калдык, өзүбүздүн 30 жага албай калдык, үйдү жакшы тазалай албай калдык. Анан кийин ким кылыш керек? Келин бүт баарын кылыш керек. Баланы ошон үчүн өстүргөнбүз. Мен айтам, бала деген аябай жакшы кызмат кылыш керек. Жана тепилеп эмес, эптеп эле, ата курсагың токпу деп коён, айланайды, сөкет. Карабайсың, сен карабайсың, биз кийимибизди кара, биздин үйдү кара. Неге жөн телефон менен сурап коет, кандай жакшы жашадыңарбы аны, ооба. Всё. Жок, анда деген ошол балаңыз Жанында жүр, кара, күндө текшер, окат берилдиби? Уламдан сура. Арасы көрөп, сүйзөм, кылам. Жок, карабайсызбы? Сиз ошончолук өстүргөн балаңызды аябай сонун кылып өстүрүп турсуңуз балаңызды. Бала келинди караш керек да, эми урматты турамас айтып алам, кечириңиз. Эми кармаш керек да, тура ушундай кыл, мен ата-энем менен сыйла деп неме керек да. Азыр эмне үчүн ажырашуулар көп болуп атат? Илгерки убакта ала качуу менен таанышып үйгө алып келчү, ал убакта сый бар болчу да ата. Азыркы убакта сый жок. Эч кимде. Сыйлар бар болчу да, карларды урматтап, сыйлап, келиңиз, төргөтүңүз, өтүңүз деп айтчы. Сиздин келиниңиз ошентип үйдү жыйнабай, эчеке дебей кылбай, анан балаңыз унчукпай жүрсө, бул балаңыз кандай бала? Кандай өстүргөн балаңыз? Өстүргөн балаңыз ушунчалык жакшы, аябай сонун балаңыз, ошол келин көрүп атат, өзү делечи аял үйдө эчтеке кылбай жүргөн. Айтып койбой, аялым, сен эми менин үйүмдөсүң, биздин үйүбүз, сен өзүң таза үйдө жашагың келеби депчи. Бала деген бала бир кылган иши чала, ал көрбөйт. Ал ойлойт. Ал ойлойт да. Ал сүйүп калган өйс. Ал ойлойт. Эмне депчи?
ал жанагы менин аялым міне сонун кызмат кылат деп ойлоп атат да. Ал эч нерсени байкабайт мынау. Ал жанагы сүйүү көз сокур дегенде. Бирок бизде деген мындай. А силер болсо хитрдетип жүрсүңөр. Так, мисалы берде кайнене үйдө главный инженер да. Кайнене келип туруп айтат да баласына, "Ey балам, ону эмне мынау?" Ооба, кайненеден көп нерсе көз каранды. Кайненеден көп нерсе көз каранды. Анткени ал киши улуу адам да. Ал бизге караганда, мага караганда менин кайненем көп нерсе көргөн, көп адамдар менен сүйлөшкөн, көп тажрыйбасы бар. Тажрыйбасы жок жаңы келген келинге ал кандай мамиле кылып, өзү тарбиялап алып, өзүнө эмерип алуу кайненеден көз каранды да. Ал эми азыркы кайненелер мурунку эле дешет бул жерде азырчы. Илгери мондой болчу, ала качып келчи депчи. Илгери кайненелер кандай болчу? Элечек кийип, чыкып, келиндей мамиле, коноктой мамиле, башкадай мамиле кылчу да. Азыркы кайненелерибизди көрүп атабыз да, чачтарын көрүп атабыз да, кийимдерин көрүп атабыз да. Келин ошондон мисал алсынбы анда? Кайнене улуу катары келин менен тирешип урушуп атат. Жок, бул андай туура эмес. Өзү мисал болсо, ошол келин да ошондой болот. Жок, мен апам сон мына келин жаман эмес, кайнене кандай болсо жаман мен болот. ушундай болгум келет мисалы. Кандай неге сиз кайненелерге сабак берип атасыз азыр? Кайненелер мындай мамиле кыл, минтип сүйлө деп неге сиз сабак берип атасыз? Эгерде кайненелерибиз бардыгы муктаждык жаралып атат, муундун бардыгы, да, улуу муундардын бардыгы ушундай эле бир мурункудай тажрыйбада, мурункудай эмеде болгондо, тарбияда болгондо өздөрү өптөн апа ушинтип кыйналып чыкмак эмес. Сен мындай мамиле кыл демек эмес. Муктаждык болгон үчүн азыркы кайненелерге ушундай сабактар керек болуп атат. Мен бул кызга кошумчалап кетем. Кошумчалап кетмекчимин. Туура айтасың. Өкмөт эжемда туура айтат. Келин жаман эмес, келиндин келген жери жаман дейт. Алдаса болот жаш башты, эмнеси болот как башты деген бар. Ошондой эле жаш көк чөптү кичинекей чырпыкты каяка буйрусаң жаш кезинде ошол жакка өсөт. Түз кылып тиксең түз өсөт, кыйшык болсоң кыйшык өсөт. Жаш болуп келебиз биз, келин болуп келебиз. Анан ошондо келин жаман эмес, келин келген жери жамандай дейин. Кайнени ошого кандай мамиле кылып, ошол үйдүн тарбиясына кандай кабыл алып алса, келиндер ошол боюнча чоңойот. Анткени биз жашпыз да, бизди алдап жакшы сөз айтып койсо эле кызматын кылып эле мына Өзбек ажы айткандай милдеттүү түрдө кыла беребиз. Бизге жакшы эле сөз, кулдай эмес. Эң мыкты ресторанда официант болуп беребиз. Ооба. Мындай да силерди ресторанда мактабайт да. Ресторанда. Мындай да келин милдеттүү түрдө деп айтып атат. А келин милдеттүү түрдө дегенде кээ бирлер туура ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша, понятиясына жараша кабыл алып алат да, кээ бирлер келинди кул көрүп алат. Андайлар көп. Айыл жергесинде аябай көп. Кул деген дейт да, ал кээ бирлер өзүнүн укугун, өзүнүн чек арасын билбеген, өзүнүн укугун корголганды билбеген кыз келиндер кысылып өмүр бою нервная болуп ошол жерде кызмат кыла берет милдеттүү түрдө. Ар бир адам, ар бир келин, кыз келиндер, будущий келиндер чек араңарды, анан укугуңарды коргогонду билгиле. Закондун алдында, Аллахтын законунун алдында билгиле. Эч качан чек араңардан өткөрбөгүлө, ошончолук силерди кул болуп баратса. Жакшы сөз айтып, силерге жакшы кызмат кылгыла деп жакшы сөз айтып атабы, жылы сүйлөсө жылан ийинен чыгыптыр дейт. Жанагы жылан бар го, бизге эме болгон. Ошо жылы сүйлөсө жылан ийинен чыгыптыр. Силерди митип жыландай кылып Сиз аябай мындай. Мындай да, мына айтпадым мен кафе менен. Сиз жок, сиз мен жарым сааттан бери сүйлөп атасыз, мен сизди айтып жокмун. Мен айтып коеюн. Ошон үчүн келин, кыз келиндер силерге кандай жакшы мамиле кылып, кайнене, кайната кандай жакшы сөз сүйлөп атса, ошондой кызмат жүрөгүң жылыйт да. Кантип ошо сенин көзүңдү карап, алтыным, жаным, бунун кичине туздуу болуп калыптыр, эмкисинде мындай кошуп кой десе, кантип биз ай деп кабыл алмак элек, туура кабыл алабыз да. Ошон үчүн кетпейбизби? Жок, көппөйбүз. Бул үйдө эмне болот? Андай жерде милдеттүү, кээ бирлер бар, келинди милдеттүү түрдө деп кул кылып алат дагы, анан ал өмүр бою нерв болуп жашайт, келин өзүнүн укугун коруп басынтпайт. Андан төрөлгөн балдар кандай болуп төрөлөт? Урматтуу көрүүчүлөр, мындай сунушта илгери үй бүлө деген институт бар болчу. Ошол нерсени мамлекет деңгээлде киргизиш керек. Могул маселени чечиш үчүн. Анткени мен билем, ошол келин менен кайнененин мамилесинде бир съемка жасаганда, азыр тилекке каршы айрым келиндерге кайненелер кызмат кылып калды да. Ажырашып кетпесин депчи. Бул негизи туура эмес. Эми ата бабабыздан келаткан сонун салт бар. Неге десе ал калың берди, же болбосо мынча чыгым болду деп, баягы кайненелер эзилип жүрөт. Экинчиси да бир маселе бар. Экинчиси кээде сүйлөшүп тийсеңер деле, ала качып тийсеңер деле, WhatsApp'тан таанышып алсаңар тийсеңер деле,
жашоодо өйдө төмөн болот. Бирок ошол учурда айрым кайненелер кийлигишип атып ажырашып атат. Бузук телефондор, жеңелер, подружкалар, курбулар. Бул да жакшы. Мен ушул жерден да кошумчалап кетейин. Эң биринчи бизде талим тарбия болуш керек. Үй бүлө институт болсо, өктөмежедей педагогдор иштесе, тажрыйбасы бар. Ана азыр мен айрымда айтып кетейин, ушул үй бүлө жөнүндө ушундай мастер-класстарды өтүп атат, өстөр ажырашкан кыз келиндер өтүп атат. Бул да туура эмес. Тажрыйбасы бар, 5-тен 10-дон төрөгөн күйөөсү бар, эжелер, аталар, агайлар өтсө дагы жакшыраак болот деген сунушту айткым келет. Кошумчалай кетейин. Азыр карындаштарды уксаң жалаң эле өзүнүн акысын талап кылуу да. Ар бир адам өзүнүн кемчилигин издеш керек. Мен акымды берем, беришти ойлош керек. Кыямат күнү банкрот адам ким дейт? Ошо бирөөнүн акысын жеген да. Азыр баары эле акысын талап кылат. Мага. А берем дегенде ойлош керек да биринчи. Мен биринчи анын акысын берейин, анан өзүнүн акысын кайтып келет деп. Биз ошол акыбызды берип атабыз да, өзүбүздү өмүр бою ошол укум тукумду улап, ошол жерге акыбызды берип атабыз да. Анан жанакы сиз сүйлөңүз, анан сизден кийин сүйлөйм. Алланын мээрине жана рахматы болсун, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Жаратылганда бардыгынан бийик болсун деп, Алла Таала бизге акыл жана тил берген. Адил жүрөт экен деп, иман аман дил берген. Эгерде амалың болбосо, диниң болбосо, анда абилиң болбосо, адилеттик эч качан болбойт. Ислам дини менен тарбияласаң гана ийгиликке жетишесиң. Рахмат. Машалла, айтканыңыз келсин. Туура сөз болду. Кыргыз эли байыртадан эле ушу чечен болгон экен. Мисалга, кайнененин камырынан деген сөз бар, туурабы? Кошуласыздар да. Ана ар бир адам жаңылбас жак болбойт, мүдүрүлбөс тияк болбойт дегенде кошуласыздарбы? Баарыңыздар кошуласыздар, туурабы? Ошондо улуулар оңолууга тийишпи же мисалы келин жакшы кызмат кылып жүрөт дейли. Бардыгы тең айтышат го, келин эң биринчи келгенде жакшы кызмат кылайын деп келет. Андан кийин кандайдыр бир ортодо тоскоолдуктардын айынан ушундай уруш талаштар болот депчи. Ошондо улуулардын оңолуусу керекпи же кереги жокпу? Ушул суроо да силерге. Мындай да, улуулар чынында жол көргөзүш керек. Бул жакта жана айтып атпайбы? Туура эле. Бирок общий правила да, общий правила. Мына силер келин болуп келгенден кийин биз айтабыз, силердин ыйык кызматыңар үйдүн ичи. Баары таптаза болсун. Кухня, үйдүн баары таптаза болсун. Силердин милдетиңер. Мен айтам, силерди ресторанга келгенде 1 saat лекция окуй. Силер ойлойсуңар, силерди кайненеге кечке чейин эле үйрөтөм. Силерди ресторанга келгениңерде 1 saat эмес, жарым saat инструкция окуйт. Ресторан эле ресторан дейсиз ана. Азыр отурайм. Ошондо бир заматта үйрөнөсүңөр, бир заматта. Силерге айтат, клиентке кабагыңды бүркөбөйсүң. Клиент всегда прав. Клиент всегда прав. Клиентке кайрыш айтпа. Кечирип коюңуз деп, кайра кухняга көтөрүп кет. Эми карасаңыз, ошондо бир заматта үйрөнөсүңөр, а? Акча төлөсө бир заматта. Жок, карасаңыз, ресторан дейсиңер. Анан эми кайнене келгенде тупой болуп эле, эч нерсе түшүнбөй эле, анан кийин келип үйрөтсүн. Силер 20. Ресторан эле ресторан дейсиз ана. 20га чыгып калдыңар, 20га чыгып калдыңар. 20 деген бул чоң возраст. 18 кыз 33-төгү эркекке барар дейт. 33-төгү эркекке барар. Ана силер дагы эле отурсуңар да мага кайнене үйрөтсүн деп. Болду, үйрөндүңөр да. Силер 20га чейин эмнени үйрөндүңөр? Атаңардын жанында жүрдүңөр, жеңеңердин жанында жүрдүңөр, көрүп аттыңар, мына жеңеңер бар, кызмат кылып аткан, анан келип алып дагы кайнене үйрөтсүн, бизге кайнене мындай мамиле кылсын, анан кийин кылсын. Эмне деген сөз? Үйрөнүп келиш керек. Жок, мен силерге кошулбайм да. Устав. Анткени. Устав деген билесиңер? Мен Рустам деп турдук. Эреже. Устав деген эреже. Мына биз силерге айттыкпы? Мына ишти кыласың. Үйсө кыйынга айтпай кой, сен балаңды жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү? Всё, тийдиңби? Эми кыл. Иди отсюда. Кет. Балаңды жакпай калдым, мен кеттим деп кетер. Карабайсызбы? Ресторанга койсорбу? Баламды сен бүгүн сүйүп калдың, эртең сүйбөй калдым, мен сага кызмат кылбайм. Эмне деген сөз? Менин сизге бир сөзүм бар. Мисалы сиз айттыңыз. Келин келсе, ал эч нерсени билбесе, алдан кандай келин болот? Ал туура эмес. Может быть, анын апасы алга эч нерсени үйрөткөн жок. Бирок ал келгенде эч нерсе кылбайт. Сиз алга эч нерсени мындай мисалы. Кызым, сен
бул сенин үйүңдө, сен бул жакта эч нерсе кылбасаң инсандар эмне айтат? Бул мага тийишпейт, бул сага тийишет деп сүйлөбөсөңүз, анда сиз кандай айтсам, сиз күнөөлүү болосуңар. Келин кылбаса билбесе сиз күнөөлүү экенсиз. Биз мына даже орус келин келсе, даже орус келин келсе бизге, украинка келсе, любой келин келсе, биз аны үйрөтөбүз. Анткени билебиз, что Украин эме алар үйрөтпейт. Кайнене деген билбейт. Бирок биз аларды үйрөтөбүз. Ал бизге важип. Түшүндү? Анан бирок кыз келип алып жанагындай иностранецтей болуп отурган мага таң калышты. Что за эме? Келип алып асмандан түшкөндөй болуп сүйлөйсүңөр. Саламатсызбы? Сиздин келиниңизгечи сиз неме тарбия бердиңиз беле же аялыңыз берди эле? Бизде мындай да. Анан сиз айтып атпайсызбы? Келин мындай кылыш керек, тиңдей кылыш керек депчи. Келин өзү эшигине кирбей жатып эле өзү түшүнөт бүт нерсени. Мен мындай нерсе кылам депчи. Анан ошол суроого жооп бересизби? Сиз келиниңизге өзүңүз бердиңиз беле же аялыңыз берди беле? Аялыңыз берди да. Мен өзүңүз бергендей эле сүйлөп атасыздар. Жок, мен бар го. Мен как эме катары общественный деятель катары Коомдун пикирин айтып атат агай. Коомдун анткени кээ бир кайненелер чындап үйрөтпейт. Кээ бир кайненелер келинден коркот. Кээ бир кайненелер даже келин кандай болушун билбейт. Андайлар да бар. Но бирок мен айтайын, биз устав коюп атабыз, устав. Что келин многу и кызмат кылыш керек деген. Жакшынакай эки кишиге үйдө эки кишиге жакшынакай чай бергиле. Ата, менин сизге бир дагы сөзүм бар. Мына айттым го, сиз эч нерсе кылбаса сиз күнөөлүүсүз. Сиз айттыңыз мага. Кыргыз кыз беле болсо, ал 20 жашка чейин кетсе де, эч нерсе билбесе ал жаман катын болот. Ал туура эмес. Ал жаман катын болсо эле де, сиздин бир папыткаңыз кылыш керек. Мисалы, кызым, жакшы бол деп. Жакшы. Ал эч нерсе кылбаса сиз күнөөдөн чыктыңыз. Бирок жаман кадынса ал калат. Бирок сиз папытка бир нерсе кылдыңыз да. Ата анам сизге дагы бир суроо бар да. Биз сразу кууламыз жок. Ата сизге суроолорду алмайт. Ата, жаңы келген келинди биз айтабыз, многуну кыласың деп. Анан ал жерде кылбайбыз, анда извините, пожалуйста. Сиздин кыздарыңыз барбы? Бар. Турмушка чыкканбы? Ооба. Алар сиз айткан мыйзам менен жашабы? Ооба. Сиз урушасызбы эгер андай кылбаса? Гайказым бурайт бияктан. И мен тияктан күйөөлөрү, кайненелер эмне десе, бирөө да кын кетпейт, эч ким бизе. Анан кылбаса эмне кылмаксыз? Мисалы такыр кылбаса өзүнүн шора. Ал күйөө гайказым бурайт демесин кылат. Сизге уят болуп атпайбы? Ал сиздин кызыңыз эчтеке үйдө кылбай атса, сизге уят да. Сизге сөз тиет. Бирок агайдыкы кылып атыптыр. Биздики кылат да, биздики поколение келе атат да, ошол менен эле кызмат, мисалы биздин аялдарыбыз кызмат кылды. Анан кыздар ошонун баарын үйрөндү. Анан агай сизге ата, мен суроо бар да, сиз келиндердин ичине эмне тиешеңиз бар, сиз эркексиз го. Мындай да балдар азыраак түшүндүрүп. Бүт эрежелерди эркектер жазат. Бүт эрежелерди эркектер жазат. Аялдар катышат. Пайгамбарлардын баары эркектер болгон. Биз коомго эреже жазып беребиз. Анткени биздин коом азыр адашып калды. Мисалы мен башка элдерди билем. Башка элдерде баягы эле илгерки эле тартип менен келатат да. Мына Дунган, Уйгур, башка эмелердин баарында калыптарда келиндей, кайненедей. Мисалы бир үйдүн кайненеси опытный болбосо, буяк үйдүкү улуу кайнене мисалы, агазын эмеси, аусындар, бүт баары келип гайказын буруп отуруп келтирет да. А биздин коом андай болгон, биздин коом айттым го, орус коомундай болуп калды. Эч ким менен иши жок. Сенин ишиң жок. Иди отсюда, сен эмне тийишесиң? Менин келиниме эмне ишиң бар? Менин балама эмне ишиң бар? Ушундай болуп калды. А бул коомдор илгерки тартип менен келатат. Булар коом. Анан биз азыр ошол эрежени кайра ордуна коюп атабыз. Ата, сиз башында айтып кеттиңиз да, кыздар деген кайынчотко байганда кул болуп, служанка болуп иштеш керек деп. Сиз кызыңызды кайынчотко узатып атканда деген айттыңыз беле, служанка кул болуп иштейсиң деп. Айтабыз да, ана эмне? Айтабыз да, барган жериңде закон менен жашайсың. Кайненең сенин апаң мындан ары. Вот биз менен мына крест.
бүттү. Агай, аз мындай суроо агай сизге ушул жерде ушулган. Агай, ошондо аялыңыз, сиздин кыздарыңыз бактылуу деп эсептейсизби? Мисалы, көпчүлүк кыздар айтып атат, агай түрдө жумуш жасап калса эле, бактысыз болуп калам деп ойлоп атат да. Мен ушу мен барго, кээде мен агай уксайсыз. Кээде мен жанагы кыздарымды гайказын катуураак бурабай жатканына наразы болуп атам, ошо кайненелер. Сиз чынында кээ бир кайненелер, интеллигентный кайненелер бар да, чынында. Анан гайказын достаточно бурабай жатат, мен ошого наразы болуп атам. Сиз агай жакшылап бураш керек эле. Кыздарыңыз бар болсо эгердечи, кыздарыңызды ушунча жыл бирөөгө служанка болуш үчүн чоңойттуңузбу? Бул служанка эмес, бул сен бардыңбы? Сен төрөлдүңбү? Жана служанка деген Бул опа. Мен дагы ушул жерге кошумчалап кетейин. Служанка деген бул образды эле түшүндүм бул. Бул дегенде милдет кылуу деген ажы кызмат кызмат кылуу деген. Эми служба деген деле силер мындай бир туура кабыл албагыла. Азыркы жаштар эмне кызмат кылбай койсок эмне болот? Эмне кылабыздар дегендей. Бул ата айткандай 18 жаштагы кыз баланын жашы эрте жетилет. Чем эркекке карагандачы акылы деген, жаш деген акылы. Эмне себептен кыз балдар баары эмес, башка үй бүлөгө барганда күйөөсүнүн алдында кайнета кайнатасына жакшы сый урмат көргүзөт. Күйөөсү жок кезде баягындай жатып алып, үй чачылган, уже жана жумуштан күйөөсү келер убагында үйдү жыйнап эме кылып, кайнета кайнатадан шор кылып койгон бар. Эми бул нерсе бардыгын айтканга болбойт да. Мисалы мен жок, мен баары деп атам, мен 5 кол тең эмес, баары деп атам. Бул кээ бири биринчиден бул тарбиядан көз каранды. Эң биринчи бул тарбиядан көз каранды. Ата энеси тарбия берип атпайбы? Мына устаз өзү тарбия берип атпайбы балдарына? Сен кул болосуң деп тарбия болот атабы? Ал кичинекейинен ушу кул болот экен деп чоңоет. Сен королева, принцесса болосуң дейби? Ошондой болуп чоңоет. Анан келинде аларда биринчиден ата энеси барып сүйлөшөт да. Кыз бала жигит болуп сүйлөшпөйт. Ата энеси барып сүйлөшөт. Энесин көрүп кызын ал дейт. Энесин көрөт, энеси кандай тарбия берип атат, кандай сүйлөп атат, кантип басып туруп атат. Значит, менин келиним ушундай болот экен. Ошого ыраазы болсо, киши алат, өзүнүн баласын айтат. Азыр бир аз реалдуулук менен сүйлөйлү. Азыр могу куру сөздөрчү тарбия деген. Сиз айтыңызбы? Сиз келиндердин гайказын бураш керек дейсиз. Сиз биринчи өзүңүздүн балаңыздын гайказын буруп, ошо балаңыз кайра, ошо келиндин гайказын бурабайтпы? Мен бурайм, мен сен ойлоп атсыңар, мен келип туруп келиндин эле гайказын бураган балам бурам. Мен биринчи очередь баламдын гайказын бурайм. Балдарыма айтам, мага мен өлгүчө гайка бураганды үйрөтүп кызмат кыласыңар. Мен өлгүчө жакшы кызмат кыласыңар. Так, мен чөнтөгүмү толтуруп турасыңар. Менин муктаждарымы биринчи меникин аткарасыңар. Жакшы аярлап келип, мени жакшы карайсыңар. Biz özüstün balabızdık birinci katı burayız. Anan keyin men ayttam da, anan keyin sır gelin bolup kelgende, men aytpayım, kebir gelinler мындай эме кызмат кылат да, жанагындай теплеп. Через не хочу, кылсамбы кылбасамбы? Кааласам кылам, каалабасам кылбайм. Добровольный атсаңар да, мен айтам, это не добровольный. Бул парс. Туурабы? Туура. Жакшы кызмат кылыш, жанагындай эмес. Эптеп эле бир нерсе алып келип, айтып го, кафеге жакшынакай барасыңар. Тумеле жылмайып. Миленькая. Вот. Міне сон, келиндер де жакшы. А бердер үйдө кабагыңар үйүнкөгөн. Вот. Эмеңер дүңгүгөн жок. Анан келип алып, теплеп, анан айтасыңар да, эми кайнене бизди үйрөтсүн деп. Азыр бул жакта чоң. Биз кыздар өсүп келатат. Мындай сөз болуп атат да. Ушундай кылыш керек. Негизи ар бир үй бүлө өзүнчө бир чоң мамлекет да. Ошол мамлекетти бир президент башкарат. Бирок анын указдарын ар бир эрсенин министрлери аткарат. А бул жерде келиндин башкы министри бул апа болуп атат. Ошол үйдөгү кайнене. Кайнене кайната кайненеге айтыш керек. Келиниң ушундай туура эмес кылып атат, ушуну айтып кой деп. Сылык сөз менен. Ал эгер кыла албаса, сен эме деген туура эмес. Бул жерде эки маселе болуп атат да. Биринчиси ушул семьяны ата башкарыш керек, бирок акырындык менен айтыш керек. Сен кыла албадың, уже кете бер. Гайкасын бурап койгон туура эмес. Акырын сөз менен жокоруда эже туура жылуу сөйлөсө жылан ийинен чыгыптыр деген эң туура сөз болуп атат да. Динде дагы мындай сөз бар. Эч качан оройлук менен мамиле кылган туура эмес. Сылык сыпа сүйлөгөн бул динде дагы эң жакшы сыпат болуп эсептелет. Экинчиси де азыркы үй бүлөлөрдүн мындай болгон себеби
ата энелерден туура тартип белбей атат, туура өрнөк боло албай атат. Адам эч качан укканда жасай албайт жакшы. Качан гана ага бирөө үлгү болгондо жасайт. Сиз айтып атасыз, ресторанда ушундай кыласыңар деп. А ошол ресторанда сүйлөгөн адамдар, айткан адамдар администраторлор өздөрү аларга үлгү болуп беришет. Алардын үлгүсүн көрүп, жаңы келген ишчилер деле ошонун кыймылын жасайт. Бул жерде эч кандай гайкасын бурап койгон деген нерсе туура эмес. Дайыма сылык сыпа болгон эң жакшы сыпат деп ойлойм. Каршы пикир бар ага? Бул жерде ажикен айтып аткан. Гайка бурат деген келинди постоянно жанагы эмеде кармап турушат да, жанагындай тонус деген билесиңерби? Чтобы мындай унутуп калбасын, шалак кайрык кылбасын деген эме. Ана ошол жерде бир нече эме бар, биздин КГБлар бар да. Жеңе жанагы аусын дегендер бар да, алар келип, эмне кылатсың, деп турат да. Ошол бул нормальный нерсе. Анткени силер 2 жыл 3 жыл ошондой гонять этет, анан кийин жаңы эжеге айткандай, Жаннат эжеге айткандай, анан кийин карасаң уже сен эметте уже экинчи келин өтөт да. То есть бул жерде тарбия болот. Мисалы мындай да, силер ойлотсуңар, биз кыздар деле эмес. Мисалы мына балдарды армияга алып барганда 2 жыл тепкилеп, сабап, эртең менен 5те тургузуп, аны эч ким праваңды сурабайт. Сен мени сүйөзүңбү эч ким. Бир да прапорщик, сержант сурабайт, мени сүйөзүңбү. Так теп, давай, иди чурка 10 километр, барды музак сууга. Баягы эч качан эчтенесин көрбөгөн бала чуркайт, эметет, кыйналат, турниктерге азат, бүт бәрін үйрөтөт да 2 жылда. Анан карасаң красавчик. Вот да ушундай келинди да гонять этебиз. Вот, ана силерге алып бери жаман экен, зөкүр экен деп качып кетип каласыңар. Вот. Азыр бул жерде балдар ажикенин ою кечиресиз, Октам апа. Ажикенин ою жакшы. Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегенде айтып атат да ажике. О күйөөгө тийгенге чейин ар жакта иштеп баары жакшы, анан күйөөгө тийгенин эле тупой болуп калат, же кызмат кылбай калат депчи. Ошол кыз кезинде кандай жакшы болсо, келин болгондо да ошондой жакшы болсун деген ойду айтып атат да ажике. Туура түшүнүш керек. Мен айтып коеюн, кыз кезинде баары жакшы, жаман келин кайдан чыгат? Кыз кезинде, значит, ата энеси жакшы кылып тарбиялаган, жакшы кыз болчу, бир агрессивный, жакшы тарбиясыз үй бүлөгө түш болуп калгандан кийин жанагы эмеден дагы жан чыгат да, кечке эле ошону эметип берсе. Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат? Ошол үй бүлөгө келгенден кийин, күйөөгө тийгенден кийин жаман үй бүлөдөн анан жаман аял чыгат да. Туурабы? Ошо мындай да. Наоборот, жанагы жумшак кайненеден жаман келин чыгат. А жанагы строгий, гайканы постоянно бурап турган жерден мындай келин чыгат. Сизчи мындай салыштырып өткөнсүз да? Мындай кылып салыштырып өткөнсүз. Эмени армия менен эме жашоону, келиндин жашоосун, кыздардын эмесин эч качан мындай мисал кылып келтирбеңиз. Анткени биз аял заты назикпиз. Бизге 1-2 жаман сөз эле жүрөгүбүздү эме кылып калат да, болду. 1-2 жолу кагып силкип койсо, кайнене менен кайната аябай аракет кылып, ар бир келин үйгө келгенде бактылуу болоюн деп күйөөгө тиет. Мен күйөөгө тийип анан ажырашып кетейин деп келбейт. Бактылуу болгусу келет. Ошол бала сүйгөн баласы менен бактылуу болоюн деп келет да, анан бактылуу болуп келейин десе эле кайнене кайнатасы ар кандай болуп чыгат. Баласынын выбарын сыйлабаган энелер бар. Баласынын тагдырын бузгандан коркпогон энелер бар. Ким кандай жаман жагын айтып атасыз, калысы үчүн жакшы жагын дагы айтып кетесизби, карындашым? Жок, сиздер деле жанатан бери эле жаман жакты эле айтып келатсызбы? Жок, сиз перебивать этпеңиз. Кыздан 40 чач улуу дейт, перебивать этпеңиз. Анан мындай да, эч качан мындай кандай баласы кандай кыз алып келсе дагы ошону кабыл алып, ошону тарбиялап ала турган эне, бул эне, значит, баласынын выбарын сыйлайт. Бала дагы өзүнчө ошо балага эне да керек, аял дагы керек. Ортодо чайналып атып, былжыраган, ою жок, гайкасы бошоп калган эркек чыгат. Ортодо же аялынын сөзүн сүйлөй албайт, же эмесинин сөзүн сүйлөй албайт. Кызым бир жакшы ойду айтты. Ата эненин выбору деп, тандоосу деп. Кээ бир ата энелер паланчанын кызын алсам болот эле келин кылып деп, ошо кызды жакшы көрүп жүрөт дагы, баласы башка жактан нарындык бир кызды жактырып калдым десе, паланча эле албайт белең дейт да анан эле
конфронтацияга чыгат, баягы нарындан келген мисалда эми балким көлдөн келген ошо кызды жек көрө баштайт, анан бүтүндөй баягыдай бир жаман мамилелер пайда болот. Ошон үчүн кайненелерге өтө көп роль таандык. Кайненеге роль таандык. Үйдөгү моралдык, психологиялык атмосфераны ошолор же оңдойт, же бузат. Эми жигиттер, үйлөнө элек жигиттер, бир жакшы кеңешим бар да. Эгер бир жакшы көргөн кызды алып келсеңер, үйлөнсөңөр, ошону эртеси мынтиш керекпи дейм да. Жаным, алтыным, могу мен атам, бул мен апам. Ушулар мени төрөдү, өстүрдү, чоңойтtu, окутту, мана үйлөдү. Мен суранам, ушуларды сыйлагының сен. Ушуларды урматтагын, ушуларга кызмат кылабыз экөөбүз деп айтса, кыз жакшы көрүп аткан жигитинин сөзүн кабыл алат дагы, анан урматтайт. Азыр мага миллиондогон балдар жазат да, эки оттун ортосунда калдым, мен эмне болом депчи. Башында ушинтпейт белең деп анан мен жооп берем да. Ошондон балдар ушинтип койсо жакшы болотпу? Кыз угуп атат да ошо кездечи, жакшы көрүп, күйүп, жанып келди, ал угат, атасын сыйлайын, ала, ошондойбу? Апасын сыйлайын дейт да. Жигит айтты, установка берди да. Ошондуктан ушундай энелер, бардык маселе энелерди алтындарым, кайненелерде. Ошондуктан кайненелер, мен көп кайрыламын. Ушу кайнене аябай жаман акыбалга алып келген кырдаалдарды көрүп туруп, эмне үчүн баласы экөө жакшы жашап атса, эмне үчүн кийлигишип артынан кууп жүрүп каргайт, мен ошол энелерге таптакыр түшүнбөйм да. Мен да кошуп коеюн. Өктөм эжем аябай туура сүйлөдү. Мен ушунчалык сүйүнөм сиздин муунуңузда, сиздердин муунуңуздарда, сиздердин эмеңиздерде муунда ушундай сиздей ушунчалык түшүнүктүү апа, эже, кайнене бар экенинчи, бардыгы сиздей кайнене болсо, эч канчан үй бүлө ажырашпайт дагы, ортодо аялы менен энесинин ортосунда чайналган, гайкасы бошоп калган эркектер болбойт. Эже, сиз көп кайненелерге сабак өтүшүңүз керек. Карындашым туура айтып атат, мен да ушуга кыстарбак кылып кетейин, жаштарга дагы эч качан эркектер энеңер менен аялдарыңардын ортосунда чайналган эркек болбогула. Аллахым акыйкатты сүйлөйт, акыйкаттуу болгула. Бул мени энем төрөгөн мени деп кээ бир ата энелер бар. Баланы өздүк кылып алат. Бала дагы өзүнчө бир эме да, өзүнчө адам, анын да өзүнүн выбору бар. А кээ бир ата энелер бар, мен сени төрөгөм, болду мени бак деп алат. Анын өзүнүн ою менен эме кылбайт да, эсептешпейт. Ошон үчүн деген, ошон үчүн сени бак болбойсуң анан. Жок, сиз башка жака бурбаңыз. Сиз башка жака бурбаңыз. Сиз вообще башка мааниде түшүнөт экенсиз. Жаштар дагы бизди көрүп атат, башка жака бурбаңыз. Окугандары, эгерде сиздер алган келинчегиңиздер баласынын апаңыздардын айтканын да койсо, биздин шариатта төртөн алган уруксат. Сыйлаш керек. Анткени бала деген, эне деген баланын выборун сыйласа, бала бактылуу болот дагы, аялына жакшы мамиле жасап баштайт. Аялы күйөөсү жакшы мамиле жасаса, кайненесин жакшы мамиле кылып баштайт. Сиздин балаңыз келип, бул менин тандоо болду, бул менин аялым, экөөбүз бөлөкчө жашайлы деп атабыз деп атат сизге. Сиз жалгыз калып атасыз. Эмне кыласыз? Мен өзүм баламдын тандоосун тандадым, макул, бул адам да мунун өзүнүн ою бар деп отура бересиз. Бул жерде взаимопонимание болуш керек. Понимание жок, сизге балаңыз айтат. Какое понимание? Мен 20 жыл баксам, будан эч нерсе алган жокмун. Бул окуттум еще. Кээ бир ата энелер бар, милдет. Анан кийин бир кыз келип алып, буну ээрчитип калды. Какое понимание берди? Мен мындай эрчитип кетип калды деген нерсеге мен бул сөз жөнүндө сүйлөнгөн жокмун мен. Мен Өктөм эженин сөзүнө кошулуп айтып атам. Ар бир келип менин балам аялы менен мени тандаганда ата энесин. Аялынын пикирин. Жок, мен айтып атам. Эркектерге айтып атам. Эне менен аялдын ортосунда чайналып калбагыла. Энеңерге дагы акыйкатты түшүндүргүлө. Эне, апа, мага аял, үй бүлө дагы керек. Мен турмушум бузулуп калса, мен көңүлүм чөгүп калат деп өзүңөр деле көрүп жүрөсүңөр. Биринчи турмуштан ажырашкандан кийин эркектер бейиш энелердин тамагынын астында дейт, энелер тараппагыла, урматтуу жаштар. Өктөм эжедей кайнене болсо, ал өзү жайкап алат. Анан такыр несправедливый кайненелер бар да, эзе берген баласын эзе берет, кулак месин жей берет. Ал болсо акыры сүйгөн аялын да кетиргенге мажбур. Бирок түпкү аң сезиминде, түпкү жүрөгүндө энеси күнөөлүү экенин баласы билет дагы, бирок менин энем деп туруп, биздин менталитетке катын, келин таулат, энесине капа болуп, бирок ошонун оозунан чыгара албай жашап жүрө берет, бактысыз болуп. Эң туура, жана балам мынткен жакшы дейм да. Жаным, алтыным, ата эне базарда сатылбайт.
мен буларды алмаштыра албайм, аялды алмаштырышы мүмкүн деп мынтип аял жаңы карап койсо, жана сүйгөнү кечээ алып келген. Ошондо ал ойлонот, кокуй мен алмаштырышы мүмкүн экен деп. Туурабы? Жок, булардын психологиясы укат экен. Булар мындай да, буларга унчукпаш керек экен, келиндерге. Биз келип, келиндерден мындай уялып сураныш керек экен. Талаштан тактык жаралат дейт. Жанатан бери аябай талкуу сонун болуп атат. Жакшы макалдар айтылды. Кыргыз эли негизи макал менен жашаган элбиз го. Мен айтарым, жанагы энесин көрүп кызын ал деген сөзгө эле такалам да, баардык нерсе ошо энеде жатат. Азыркы кылымдын жаштарынын ата-энелери баласына ишенет. Ошон үчүн баласына ишенген үчүн бири-бирин көрбөй деле үйлөнө берет, баласына ишенет. Азыркы эмелер баласын поддержка кылып, выбарын поддержка кылып кабыл алып алат. Анан илимсиз, билими жок, адамга мамилени кылганды билбеген несправедливая кайненелер анан баласын выбарын колдобой, баласын турмушунда бузуп койгон бул көп эле болуп атат. Же болбосо биз бактылуу бололу деп эле сүйгөнүбүздү сүйүп эле барабыз да, сүйгөнүңдү сүйсөң аны менен ата-энеңдин сөзүн дагы укпай, ой ал балага тийбей десе деле болбой, сүйгөндөн кийин ошого тиесиң, ошондо бактылуу болом деп барасың. Ошо баланы сүйгөндөн кийин, мына мен өзүмөн айтайын, ошо баланы сүйүп тийсең, сен ошону ушунчалык сүйөсүң, что ушундай баланы кандай эне төрөп койду экен дейсиң. Кандай эне төрөп койду экен деп. Көпчүлүк кыздар биз баланы сүйөбүз, бирок баланын ата-энесин эмес да. Биз баланы сүйөбүз, баланын үйүндөгү жумуштарын сүйбөйбүз да. Азыр могу Өктөм апам айтып кетпеди, жакшы сөз айтты, мен кошулам. Ибрахим алейхисалам акыркы сөз ата-энеде болот экенин ошо келинге айтып коюш керек. Ибрахим алейхисалам баласына келет, баласы жок болгондуктан айтат. Жашооңор кандай десе келинин алып баштайт. Шүгүрсүздүк кылып. Ошондо айтат, келсе айтып кой, балам келсе айтып кой, босогосун алмаштырып койсун дейт да. Кийин Исмаил алейхисалам түшүнүп, сөзүнүн төркүнүн түшүнүп айтат, сиз бошсуз дейт да. Жообун берет. Жообун берет, кийин дагы бир үйлөнөт. Ошондо келсе, ошо атакем житти келиптир, бүгүн ким келди десе, ушундай аксакал келди дейт. Эмне деп айтты десе, босогоң бекемдеди дейт да. Ошо менен жакшы мамиле кылат, ошон үчүн. Ооба, шүгүр айтты ал келин, шүгүр айтты, налыган жок. Ошон үчүн Ибрахим алейхисаламга бул мүнөзү жакты да. Босогоң бекемдеди деди, ошо менен жаша деди. Ошон үчүн Өктөм апа айткандай, келинге түшүндүрүп коюш керек. Конечный сөз ата-энемде болот. Ата-энем не десе, ошол болот десе, коркуп жашайт. Сыйлайт. Бул деген атасы, бул агай айткан сөзүн тастыктайт экен да. Ата келин жакпай калса, кайната, же кайнене кетиргенге укугу бар деген сөз болот да. Байке чын эле ошого жооп берип койсоңуз, эгер келин кайната кайненеге жакпаса, кетиргенге укугу барбы? Бул жерде ачык айтыш керек, дароо аны кетиргенге мүмкүнчүлүк болбойт. Маселе эмнеден чыккан, аны изилдеш керек, такташ керек. Жок, жакпай калды. Мамилеси жакпай атат, кызматы жакпай атат агай айткандай. Анан кайната баласына айтат экен да, бар кетире бер, мен жаккан жок аялың деп. Бул жакта айтып атпайбы, Ибрахим алейхисалам Исмаилдин биринчи катын кетирип атат. Жок, бир эле кызмат эмес, бул жерде айтып атпайбызбы, биякта ошо тарбия бериш керек. Эгер тарбия көрбөй келген болсо, тарбия бериш керек, үйрөтүш керек, аракет кылыш керек. Анан дароо эле кетир десе, таптакыр эле болбосо, көнбөсө, үйрөнбөсө, оңол болсо, анда ошондой кадамдарга барса болот. Анда эми дароо эле бир эле бул жакта Ибрахим алейхисалам бир көргө эле кетир деп атат. Башка мамилесин көргөн жок. Биз билбейбиз. Ал бул мен айтайын дегеним, Ибрахим алейхисалам ал өтө көрөгөч, байкагыч, ал пайгамбар. Алла ошол ал байкаган. А бизде эми азыр пайгамбар эмес да, кайнене кайната. Сразу байкабайт да. Буну эми просто история зеркало будущего деп улуу Жусуп Баласаган айткан. Биз эми тарыхтан деле сабак алышыбыз керек. Пайгамбарларда, Куранда канча хикаялар келет. Ошолордун жашоосу бизге ибрат да. Биз азыр өзүбүзчө эле акылдуу болуп кетип эле туура жашоо кыла албайбыз. Историядан, тарыхтан деле сабак алышыбыз керек. Эже сизге суроо. Сиз деле келинсизчүмү? Эми бул жакта баягы жаштар, бул жакта турмуш кура элек кыздар эле чырылдап атабыз бул жакта, чындыгын айтканда, же келгенибизге бир ашып кетсе 10 жыл болуптур мисалы. Анан сиз деле келинсиз, канча жылдан бери турмуш куруп атасыз? Кайненеңиз барбы, жаныңыздабы, жашап атасызбы чогуу деген суроо. Саламатсыздарбы? Ооба, мен азыр бул жерде жакшы талкууларга көңүл буруп отуруп, ойлонуп, өзүмдүн келин болгон күндөрүм эсиме түштү. Мен бул байкенин сөзүнө кошулам. Каттуу кайнене болот, жумшак кайнене болот. Каттуу кайнененин колунан мыкты келин чыгат.
жумшак кайнененин колунан жумшагыраак келин чыгат. Негизи ушундай да. А бирок мен өзүмө азыр лишний эме суроо берип калдыңыз. Ооба, мен кайненелүүмүн, бир эмес, 3 кайненелүү болдум. Себеп дегенде менин эң улуу баласы болгондуктан кайненем, андан кийин чоң кайненем, андан кийин дагы чоң кайненем бар болчу. Ошондуктан мен чоң кайненем менен 90 жашка чыкты кызмат кылдым. Ал киши 90 жашка чыкканда кайтыш болду. Мен ошол кишиден тарбия алдым. Өтө катуу киши болчу. Бирок эми ойлоп артыма карасам, мен ошол катуу тарбиялап атып, жашоого мыкты үй бүлөгө бекем келин кылып тарбиялаптыр деп ойлойм. Мен азыр бул жерде талкууну көрүп отуруп, өзүмдүн оюмду кошкум келди да. Жашоо ар түрдүү. Бирибиз жумшак кыздарбыз, бирибиз катуу кыздарбыз, бирибиз бышык кыздарбыз, бирибиз мындай бош кыздарбыз да. Бирок кыздар, баарыбыздын башыбызда кайнене болуу бар, келин болуу бар, ага чыдашыбыз керек. Туура эмне үчүн жигитин сүйсөң ата-энесин сүйбөйсүң? Анын үй бүлөсүн сүйгөнгө аракет жасашыбыз керек. Баланын бир гана жигитти гана эмес, себеби аны эгер ошол жигиттин ата-энеси жок болсо, ал жок болот да, сенин сүйгөнүң жок болот да. Ошондуктан биз динге да жакынбыз, коомго да жакын болушубуз керек. Себеби азыр бизде заманбап жаштарыбыз көбөйүп кетти. Бирок биз заманбап болсо, заманга жараша да болушубуз керек, кыздар. Заманга жараша жүргүлө, баскыла, тургула. Бирок ошонун арасында айтып атабыз биз, улууну урматтоону эч качан унутпашыбыз керек. Себеби келме кезек. Бир күн келесиңер, силер дагы бизге окшоп, эже айткандай төрдө отурган кезектүү аксакал келиндер болосуңар. Эжем, бул жакта кыздар айтып атышат, мен кызмат кылып калсак эле, бул психологиялык жабыркап калабыз, куугубуз төбөлөнүп калат, биз таптакыр эле өзүбүздүн адамдык сапаттарыбызды жоготуп коебуз деген сөздөр болуп атат. Сиз мына 3 кайненеден чыккан келин экенсиз. Мына 3 кайнененин кызматын кылган келин экенсиз. Психологиялык жактан жабыркап калдыңызбы? Укугуңуз төбөлөнүп калдыбы? Бактылуусузбу, бактысызсызбы? Мен абдан бактылуу энемин. Психологиялык жагым жакшы деп койсоңуз. Эгер мен психологиялык жактан начар болгондо араңыздарда турбайт болчумун. Ошондуктан мунун баарысын туура кабыл алганга аракет жасашыбыз керек. Бизге бир гана кайнене же болбосо келин гана жаман болбойт. Анын арасында эркектер да жакшы болуш керек. Ошол эркек менен аялдын ою бир болсо, жакшы турмуш жаралат. Эгерде эркек менен кыз бири-бирине туура келбесе, ал эме кыла албайт. Келечекте турмуш кура албайт. Сиздин балдарыңыз барбы жана келиниңиз барбы деген суроомда, сиз кандай кайненесиз өзүңүздүн оюңуз боюнча? Мен буюрса жакында кайнене болом, кыздар. Мен кыздарым турмушка чыккан, уул бала үйлөй элекмин, бирок өзүмдүн жеңелерим бар. Мен 11 тууганмын, келиндерибиз бар. Аларга менин апам дагы жакшы тарбия берди. И кайненем да жакшы тарбия беришет. Сиз катуу кайнене болосузбу, жумшак кайнене болосузбу? Мен орточо кайнене болом. Мен 2 кайнененин колунан өттүм. Меники дагы эң улуу небере болгондуктан чоң кайненем чоңойтуптур да. Анан чоң кайненемди 7 кыш бактым өзүм. Анан мен дагы ошо чоң кайненеден тарбия көбүрөөк алып калдым да. Анан мен көп жаш кезимде көп ыйлактадым. Мамама көп даттанып келдим. Раматылык мамам оозуңду бас, элге шерменде кылба. Жаша дечү да, кандай болсо да жаша дечү. А көрсө укугуңуз төбөлөп жүргөн окшойт да. Жок, ал деген мен ошентип ойлочу экенмин. Көрсө мени деген жашоого бышырып, эң мыкты кайненелерге жолуккан экен. Мен азыр ошо жылдар өткөндөн кийин мен чоң кайненем көз өтүп кетти, аны дагы аябай баалайм. Анан азыр жаш кайненемди да укмуш баалайм да. Көрсө биз жаштык кылат экенбиз, а кайнене эч качан жаман көрбөйт экен. Ошол территорияны көрсөткөндө биз деген туура эмес кабыл алат экенбиз, балалык мененчи. Бирок ал кызматчы кылып атат деп ойлоп, А бирок дегизе ошол территорияны көрсөткөн кайнене бул мыкты кайнене экен. Ошо менде бир сөз бар да, бул менин деген абысыным бар. Мисалы ойлоп атам, мына кыздар ойлоп атам. Бир күн кайнене шыпырат, бир күн мен шыпырам.
Bir gün кайнене ок атып жатса, bir gün Жок, андай эмес, булар каалаганса чыгарат, кааласа. Мен бир ошо кайненем аябай көп жумуш жасай берем да, ошо эртең менен баштап кечке чейин. Анан бир күнү чарчап уктап калдым да. Чарчап уктап калсам, кайненем менин үстүмө жапты да, деп беркелетип жапты да. Анын ичимен сүйүнүп атам да, мени жакшы көрөт турбайбы депчи. Көрсө бул Менде бир суроо бар эле, бир койсо болот. Жакшы көрөт экен. Анан менде бир дагы эме бар. Менин абысыным, эң кичүү абысыным орус. Мынакей орус, мына 10 кыргыз келинге бергиси орус. Мен санам тынч, өзүнчө бөлүнүп жашайм. Анткени ошо орус келин мыкты келин үчүн. Кайната кайненемдин тамагы жасалуу, мамилеси 5-4 баланы төрөп берген. Мына орус, ошол орус кыздын кылганын эмне үчүн кыргыз кыздар кыла албайбыз? Кылышыбыз керек, чыдамкай болушубуз керек. Биз дагы кошулмча кетейин. Биздин кыргыз эли акылдуу элбиз деп айтып кеткем мурункусунда делечи. Биз дүйнө жүзүндө ошол адебибиз менен биздин башка мамлекеттин ата энелери менен сүйлөшсө, биздин кыргыздын келиндерине суктанат. Кандай ата энеге урмат кылат депчи. Биз азыр Европанын тигир буну турашыбыз керек жок. Биз өзү кыргыз эли акылдуу, ушундай сонун адептүү элбиз. Биз дүйнөгө үлгүлүү болушубуз керек. Жакшы адебибиз менен, жакшы жагыбыз менен, эркегибиз эркектей болсо, аял аялдай болот деп. Эркектер мыкты болсун, келиндер жакшы болсун, кайнене кайната деле сонун болсун. Мээримдүүлүк. Пайгамбарыбыз кандай мээрим төккөн. Эгер сен катуу болгондо бир да адам турмак эмес деген Пайгамбар саллаллаху алейхи. Аллах таала өзү айтып атат да. Жумшактык менен пилди да кишенде баса болот экен. Арстанды да багындырып баса болот экен да. Ошон үчүн айтайын дегеним, азыр психолог болуш керек да, азыр. Азыркы заманда күчтүү психолог болуш керек. Ошондо любой адамды багындырасың. Мен акыркы жыйынтыкта сөз айтып коеюн. Урматтуу жаштардын атынан угуп турсаңыз. Урматтуу достор, негизи бул дүйнөгө Аллах таала бизди сыноо үчүн жаратты да. Адам баласы төрөлгөндө алсыз болот, анан картайганда алсыз болот экен да. Адам өзү мээримге өтө муктаж да. Кичине сөз менен көңүл сынып калат да. Ушул кичине бул сыноо дүйнөдө бири-бирисин көңүлүбүздү оорутпай. Чоң устасынын сөзү бар. Бүгүн барың эртең жок ушундай экен, дүйнө шок деген сөз бар да. Бул өтө мотивация сөз да, муну ойлонуп терең кылыш керек. Анан шүгүр келтирип эле антип минтип кайгырып өтүп кетпейли өмүрдө. Позитив менен жашайлы, шүгүр менен жашайлы. Ушунда Аллах таала берет. Кей берсең кайра. Мен шүгүр дейм, Кыргызстанда алхамдулилла сонун. Кыздарына да суктанам, эркектерге деле суктанам да. Кей бериштин кереги жок. Биз ылдыйды карабай, жогорду карап өсө бериш керек. Алхамдулилла. Мыякта эжебиз турат, мен интернеттен көрөм. Только аялдар эмес, эркектер деле көрүш керек эженин сөзүн. Аябай сонун айтат. Алхамдулилла, мен мындай Кыргызстанда суктанам. Бар болуңуздар, аябай мындай сыймыктанчы мамлекетте жашайбыз да. Анан кайра өкүнө бербейли. Мындай шанс бизге Аллах таала Кыргызстанга берип койгон, аябай сонун. Салтыбыз дагы келет динибизге туурачы. Анан эч кандай жерге кагуунун кереги жок. Тартышып, кайгыра бербеңиздер, туугандар. Бул дүйнө кыска эле да, өмүр кыска да. Аны текке кетирип, бирөөнү жамандап, сен ушундайсың, андай мындай деп өткөрөлбөйли да, жакшы өткөрөлү өмүрдү. Мен ойлойм, жакшы бир жыйынтыктоо сөз болду окшойт да, мунун жыйынтыктоонун деле кажети жок окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер дагы биздин көрсөтүүгө тартылууну кааласаңыздар, сөзсүз түрдө бизге комментарийге жазып коюңуздар. Жана ошондой эле сиздердин ой пикириңиздерди дагы ар бириңиздердин биз комментарийден окуп алабыз. Андыктан бүгүн сиздер келин кандай болуш керек деген теманын тегерегинде талкууга күбө болдуңуздар. Кызматыңыздарда Ажымал Каразак кызы болдук. Келе жаткан көрсөтүүлөрдө жолугушканча, ассаляму алейкум.